Арбаңыздар, урматтуу Урухеш ТВ каналын анда-санда көрүп калуучулар. Сиздерди жадаткыр Шакир кайрадан. Бүгүнкү күндө идеология темасы абдан актуалдуу болуп турган кезде тилим кытышып тур. Идеология деген эмне? Муну жалпак тил менен түшүндүргөндө, кыргыздын түшүнүгүндө бул дагы абстрактуу өтө. Идеология деген эмне? Өзү эмне бул? Чектөө. Бул капастагы куштай кылып коомду, ошо капастагы коомду кайрадан тарбиялоо. Совет идеологиясы бул. Коммунисттердин идеологиясы. Тоталитардык бийлик орноткон режимдер гана ошол идеологияны каалайт. Идеологиянын бизге пайдасынан зыяны көп. Ал элдин бактысы эмес, шору экенин качан түшүнөбүз. Эски муундагы аксакал курактагы адамдар бул эски баалуулугун бүгүнкү жаңы жаштарга, жаңы муундарга, жаңы генерацияга таңуулап атканын өзү бул өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң кыянатчылык. Мына жакынкы күндөрдө азыркы баш мыйзам боюнча мамлекеттик катчы болот деген аксакалдардын бири имиш болуп атат. Осмон Акун, жок, Осмон Акун эмес. Каныбек Осмоналиев ошол катчы болуп калышы мүмкүн деген. Ал киши өзүнүн муундагылар менен какылдап какшап ошол идеологияны таңуулап баштады. Булар кимдер? Бакиевдин убагында билим берүү министрлигинде кызмат кылды, жогорку кеңеште депутат болуп турду. Ошондой эле бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун чачпагын көтөрүп жүргөн аксакалдардын бири Чолпонбек Абыкеев деген аксакалыбыз бар. Ал дагы ошол Бакиевдин убагында кеңешчи болуп жүргөн. Азыркы бийликте аны тиги колуна устакан карматкандай кылып, кайсы бир ведомствого, министрлер кабинетинеби, жаңылбасам, кеңешчи кылган атат да. Ушундай аксакалдар советтик идеологияга, тоталитардык идеологияга аң сезими угуп калган аксакалдардан эмне күтүүгө болот? Булар дүйнөлүк тил билеби, дүйнөлүк дипломатия, глобализация шаарындагы жаңы баалуулуктарды тааныйбы? Булар албетте демократияны оозанат экен. Булар бирок алардыкы жөн гана курулай риторика экенин качан аңдайбыз. Алар ар бир клеткасына чейин, чачынын учуна чейин демократия баалуулугу эмне экенин түшүнө элек. Алар болгону сырткы шырмасын сыйрып алып, чайкоочулук кылып жүргөн ошол көчө деңгээлиндеги демократияны түшүнгөн муун. Андыктан жаштар демократия баалуулугун аңдап, баалап, түшүнүп келаткан ошол муунга идеологиянын канчалык кереги бар? Идеология Кытайга керек. Себеби 1,5 миллиардтан ашык калкты капастан чыгарбай кармап туруунун амалы, айласы. Түндүк Корея идеологиялык рамка. Ошол эле Россия бүгүнкү Совет мезгилиндеги саясий мурастар менен башкарылып келаткан КМШ өлкөлөрүндөгү айрым өлкөлөрдөн Кыргызстан алдыга озгондун ордуна кайра артка кайткандан артка кайтып атат. Идеологияны бир сыйкырчынын таягындай көрүп, ошол идеологиябыз болсо эле улуттук идеология деп атышат, мамлекеттик идеология деп атышат. Мунун баары былжыр кеп. Идеология бул катуу темирдей тартип орнотобуз деген бийлик башына келген бир уч топтун гана коомду капаска камай турган установкасы. Биз ошону качан түшүнөбүз? Өнүккөн өлкөлөрдүн мисалын карайлы. Япония же болбосо Түштүк Корея, Германия, батыш өлкөлөрү, Сингапур, Турция эч кандай идеологиялык рамка менен өскөн эмес. Биз ошону аңдашыбыз керек. Ататүрктүн мисалын буга чейин да айттым эле. Ататүрктүн мисалы динди мамлекеттик көзөмөлдө жарым жартылай диктатуралык жол менен тиги Ли Куан Ю экөө мамлекетти өнүктүрүү жолуна салды. Бирок алардын жөнү башка. Адам баласында андай кемеңгерлер чанда бир туулуп калат экен. Бирок кыргыз бийлигине келгендер, төбөсүнө келгендер бүгүнкү андай кемеңгерликти көргөзүп аткан жок. Туурамчы болуп, белимчи болуп, ошол идеологияны кайталоо менен Садыр Жапаровдун командасы бир коку жолго алып баратат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге кыянаттыгыбыз жок.
мамлекетти, саясатты туура жолго салып кетер болсоңуз, прогрессивдүү күчтөр кош колдоп турганга даяр. Алар албетте конструктивдүү сынын айтат, бирок ошол сынды кабыл алган климатты жаратып аткан жок сиздин тегереңиздеги кошоматчылар менен докансалар, фанаттар. Мындай сергек ой жүгүрткөн жаштар көбүрөөк тегереңизде курчап турса, мамлекеттин өнүгүүсүнө ушулар оң кол, сол кол болуп, кош канат болуп бермек. Ататүрктүн өрнөгү бар. Ал Турцияны саздан сууруп чыкканда бир салтты калыптандырган. Күндө кечки тамакты интеллектуалдар менен чогулуп, күнүгө тамакты ичип, акыл кеңешин угуп, себеби ал көп жагынан өзү адис болгон эмес, дипломат болгон эмес, экономист болгон эмес, илимпоз болгон эмес, аскердин адамы, полковник болгондо дагычы. Ошол күнүгө ужунда саясий элитаны, интеллигенцияны, улут каймактарын чогулуп, маңдай тескеге отуруп, ошол өлкөнүн келечегин кантип Европа менен деңиз каттамдарын түзөбүз, кантип авиа каттамдарга жол ачканы дагы ошол идеология алып келген. Бул идеология дегенибиз модернизация. Идеология деген бул коммунисттердин эң жаңылыш жолу болуп келген. Себеби силер үчүн биз ойлонобуз деп гана ошол партбоздор, партиянын төбөлдөрү элди каалагандай калчап келген. Мына бүгүнкү кыргыз бийлиги дагы ошондой идеология менен каалагандай калчагысы бар биздин элде. Жаранды коом, күчтөнүп келаткан коомдо мунун зыяны көп экенин биз түшүнүшүбүз керек. Идеологиясы жок эле бизге велосипед, даяр велосипед турганда ошол кайра жаңы ойлоп табабыз деп эмне кылабыз? Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы турат. Биз ошондогу норманы эле аткарсак, ошондогу тиги улуу баалуулуктар кайсы улутка болбосун, кайсы жер шарына болбосун, жалпы адамзат үчүн орток баалуулук деп түшүнүшүбүз керек да. Мына биз ошол Бириккен Улуттар Уюмундагы адам укугу боюнча жалпы декларациядагы нормаларды кармасак эле, бизге керек болсо баш мыйзамдын, идеологиянын дагы эч зарылчылыгы болбойт. Биз ошондо гана өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды сактоого дагы ал жерде чектөө жок. Адам эркиндиги, укугу, адилеттиги корголгон. Мындан башка кандай улуу мурас керек адам баласыначы? Өнүгүп аткан дүйнө коомчулугу так ошол Бириккен Улуттар Уюмунун декларациясынан, ошол нормадан чыкпай, ошонун чегинде оокатын кыла берсе эле Кыргызстан өнүгүү жолуна түшөт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эгер тилектештигиңиздерди билгискиңиз келсе, лайк басыңыз, дизлайк табасыңыз, анан түбүнө өзүңүздүн пикириңизди жазып, башкалар менен бөлүшүңүз. Бул сиздин тилектештик колдооңуз болот. Көбүрөөк адамдар угат, көбүрөөк көңүл бурулат. Коомдо биз жаңы пикир жаратып, башка дагы пикирлер айтылганын каалайбыз. Альтернативдүү сын пикирлер айтылыш керек. Ошондо биз өнүгүү жолуна түшөбүз. Урматтуу докансалар, биз дагы азыркы бийликке кыянатчылык каалабайбыз. Бирок туура жолго сала турган кеңешибиз ушул. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.